Катуу сууга байланыштуу өткөн түндө электр энергияны колдонуу рекорддук деңгээлге жетти. Кубаттуулугу боюнча 3240 мегаватт сарпталган. Мындай көрсөткүч өтө чоң көлөмдү түзөөрүн электр тармагынын өкүлдөрү билдирүүдө. Буга байланыштуу декабрда өкмөт тарабынан белгиленген электр энергиянын керектөөнүн лимити 10%дан жогору болгон. Керектөө өзү күн сайын өсүп атат. Кечеки суткада 68-69 миллион колдондук. Бүгүн уже 2 миллионго ашып баратат түшкө чейин. Негизи өкмөттүн токтому лимиттерди түзгөн. Декабрдын лимити 1 миллиард 886 миллион киловатт саат. Ошо күндүн керектөөсү 61 миллион киловатт саат. Өзүңөр көрүп атасыңар, 69 миллион киловатт саат уже 10%тан ашып кетти. Ошол эле учурда өлкө боюнча электр жарыгы маал-маалы менен өчүрүлбөйт. Кыргызстандыктар жаңы жылды үйдөн жарык менен тосот. Бирок тобокелдиктер бар. Эгерде жарандар электр энергиясынын керектөөнү чектебесе, анда автоматтык өчүргүчтөр иштеши мүмкүн. 20-21 жылкы кыш жана күз мезгилин өтүүгө бүт биздин компанияларыбыз дайын. Ремонттук жана профилактикалык жумуштардын баары тең 100% аткарылган. Ал жагынан эч кандай бизде мүчүлүштүк жок. Бир гана мына кече 2-3 күндөн бери ноябрь айынан бери эле өзү кескин түрдө мына суук болуп, жылдага караганда температура көп. Потребление электр энергиябыз пайдалануу былтыркыга караганда абдан көп жогору болуп жатат бүгүнкү күндө. Ошону менен бирге кырдаалды кармап туруу үчүн түйүн ичинде иш чаралар жүргүзүлүүдө. Бардык туунду компаниялары менен Улуттук энергия холдинг кыш мезгилине толук даяр. Оңдоп түзөө иштери 100% аткарылган. Бүгүнкү күндө жалпы электростанция боюнча акыбал туруктуу. Жалпысы жабдуулар өз берилген режимдер боюнча иштеп атат. ТЭС Бишкектин нагрузкасы план боюнча 310 мегаватт болчу, бүгүнкү күндө 360 мегаватт түзүп атат. ГЭСтер максималдуу режиминде иштеп атышат азыр. Энергетиктер автоматтык өчүрүү, коргоочу жабдуулар иштеп кетпеси үчүн жарандардан электр энергияны үнөмдөп, үйдү жылытууда көмүр жана көгүлтүр отту колдонууга чакырышат. Тутам Мересов, Жазгүл Бакытбек кызы, Азамат Жапаков, Ала аттуу 24.